Саламатсыздарбы? Мен Жээналиева Гүлүм Шайлообековна. Жалал Абад областынын Тогуз-Тороо районунун номер 12-чи Ыдырыс Кадыркулов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз адабияты 8-класс 4-чейрек үчүн. Сабагыбызды баштаардын алдында балдар мен силерге жагымдуу маанай тартуулап алсам. Окумуштуулардын айтымында жылмаюу адамга өзүн ишенимдүү, бактылуу сезгенге жана стрессти азайтканга жардам берет экен. Ошондой эле жылмаюу адамды 6 эсе сулуу көрсөтөөрүн далилдешкен. Андыктан балдарым, силердин жүзүңөрдөн ар дайым жылмаюу кетпесин дейм. Ушул орус чыкканда кара кылар жолуңду, эсепке алар жериңди, кайсаңдар сенде чама жок, капкандай чабар белиңди. Жаан чачын азайып, шамал болот дечеле, адамзаттын билгени амал болот дечеле. Кыш көбөйүп жылынан жай азаят дечеле. Балдар ушул ырсаптары кайсыл акынга таандык экендигин эсиңерге салгылачы. Туура, Арстанбек Буйлашуулунун Тар заман чыгармасы. Арстанбектин бала чагы кандай өткөн? Буйлаш баласынан кандайча урмат сый көргөн? Арстанбек кандай окуяларды өз көзү менен көрдү? Тазабек Саманчиндин Арстанбектин ырларына берген баасы боюнча оюңарды айткылачы. Арстанбектин ырчылык күчүнө Талып молдонун берген баасы тууралуу ой бөлүшкүлө. Балдар, ушул суроолорго жооп берүү аркылуу биз өтүлгөн темаларды эсибизге сактап алдык. Өлбөй тирүү калбайсың, жан аманат ойлоп бак, ыркырашпа тирүүңдө, ырыс алды, ынтымак деп, элди алдын ала ынтымакка чакырган кыргыз элинин залкар акыны Токтогул Сатылганов. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармалары, Гүлдөп ал, Алымкан ырлары. Сабактын максаты Токтогул Сатылгановдун өмүрү, чыгармачылыгы, ырлары боюнча толук маалымат алышып, логикалык ойлоо жөндөмдүүлүгүн өстүрүп, эли жерин сыйлоого, патриоттуулукка тарбияланышат. Балдар, залкар инсаныбыз тууралуу видео роликке көңүлүңөрдү бурсам. Токтогул Сатылганов 1864-жылы азыркы Токтогул районуна караштуу Кетмен төбө өрөөнүндөгү Сасык Жийди айылында туулган. Өз заманынын аң сезимдүү, кыраакы, терең ой жүгүртө билген инсаны катары Токтогул элдин кайгы муң, ой санаасына себепкер социалдык калысыздыкты, курч маселелерди көз жаздымында калтырбай ырга салган. Ал өз чыгармаларында жашоо турмуш жөнүндө философиялык көз караштарын да чагылдырган. Токтогул элдик озеки чыгармачылыкта салттуу болуп эсептелген санат, арман ырларын ирилетип, чоң чыгармаларга айланткан. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедей хан аттуу китеби 1938-жылы Казань шаарында басылып чыккан. Ага чейин 1928-жылы Кыргыз Автономиялык Республикасынын агартуу боюнча элдик комиссариаты Токтогулду Фрунзеге чакыртып, комуз менен аткарган 18 чыгармасын жаздырып алган. Токтогул Сатылгановдун элеси Кыргыз Республикасынын 100 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн.
Ушуга утурлай Токтогул ким деген суроого жооп берүү аркылуу Токтогул Сатылгановдун өмүр жолуна токтолуп өтсөм. Токтогул ким? Улуу акын. Токтогулдун чыгармачылыгы өтө бай. Эл оозунан анын ар кандай көлөмдөгү 109 ыры, бир дастаны бар. Анын биринчи өзгөчөлүгү элдин мүдөө максатына жеткире ырдаганы. Ал өзүнүн ырларынын каарманы. Токтогулдун акындык турпаты улуттук мүнөзүн, ой тилегин, адеп ыйманын өзүнө батырып турат. Токтогул ким? Токтогул комузчу. Токтогулга табият канча өнөр берсе, комуз күүсүн андан да көп берген. Токтогул 60тан ашык күүлөрдүн автору. 9 кайрык, 1000 кыял, чоң кербе жөңдүү элге тараган күүлөрү бар. Акын күүлөрдү 3 топко бөлгөн. Кара күү, залкар күү, кол ойнотмо күү. Ошол мезгилде ушунча күү жараткан адам менин оюмча чоң композитор. Токтогул төкмө акын. Төкмөлүк өнөр кыргыз элине гана таандык. Биз сүйгөн акын бул өнөрдөн да кур эмес. Манапты ээрчип этчеген, мадырайган соргоок Арзыматтан баштап, Токтогул 30га жакын акын менен айтышкан. Алардын арасында ырчынын тулгарасы Эшмамбет, Каражаак Калык, төкмө акын Алымкул, барпы менен айтышкан алым сабактары бар. Токтогул дастанчы. Токтогул Манас эпосун Жаныш Байыш, Курманбек, Шырдакбек, Нариккан, Кедейкан, Саринжи Бөкөй, Акмөөр дастандарын айткан. Токтогул чоң устат. Анын шакирттери Эшмамбет Байсейит уулу, Алык Акиев, Алымкул Үсөнбаев, Барпы Алыкулов, Коргол Досуев, Атай Огонбаев, Шекербек Шеркулов. Токтогул философ. Токтогул чоң философ болгон. Анын түбөлүктүү болгон турмуш, жашоо, өмүр, өлүм, карылык, жаштык жөнүндө көптөгөн ырлары болгон. Ал өмүр, дүнүйө, балам жок жана башка ырлары. Токтогул Сатылгановдун ысымдары. Токтогул Сатылгановдун ысымы филармонияга коюлган. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык. Токтогул эси. Токтогул атындагы айыл. Токтогул Сатылганов атындагы эстелик. Токтогул Сатылганов атындагы мектеп-гимназия. Токтогулдун элеси кыргыз сому 100 сомго түшүрүлгөн. Балдар, билем, билгим келет, билдим усулуна токтололу. Билем, Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы тууралуу билем. Биз муну жогорку класстарда өткөнбүз. Билдим, бүгүнкү сабакта Токтогулдун ырларынан жаралган күүлөрүн, жүрөк толкуткан дастанын, өз ысымына таандык артыкчылыктар бар экендигин билдим. Балдар, билгим келет. Силер менен биргеликте Залкар акындын үй бүлөсү жана артында калган урпактары жөнүндө билгим келет.
Силер балдар интернет булактарынан карап, мага маалыматтарды топтоп келесиңер. Токтогулдун бир нече обондуу ырлары болгон. Бүгүнкү сабакта биз Токтогул Сатылгановдун Гүлдөпал, Алымкан ырларын өтөбүз. Улуу акыныбыз Гүлдөпал ырында өмүрдүн учколдугун, ошол жашоо сонун курак өтөлекте жагалданып, жасанып, Гүлкайырдай гүлдөп алууга үндөйт. Кызыл түс. Гүлкайыр кыргыздын чыгармачылыгында жаштыктын, гүлдөөнүн символу деген. Биз балдар Токтогул Сатылгановдун сөзүнө жазылган Гүлдөпал ырын тууралуу обону Асанкалы Керимбаев, аткаруучу Талайбек Эркебаев. Kara bir gana gülmem ay sahibi oynoğla kızlaray kadır bir gömül barçakta ohi oynoğla kızlaray Hayrılıma gelbet ömürüm oynoğulla kızlaray Hayran yaştık korgulum oynoğulla kızlaray ohi oynoğulla kızlaray Гүлдөпал ырын ротация усулу аркылуу онлайн сурамжылоого жооп беребиз. Балдар, бул жерде 4 түс берилген. 4 түстүн ичинде суроолор камтылган. Өмүрдүн жана сулуулуктун символу деп ким айткан? Көк түстө бул ыр саптарындагы уйкаштыктарды тап, мисалы барында, чагында, калганын китептен карап өзүңөр толуктап жазасыңар. Сары түстө жаштык, кайратың, жигериң, демиң ташкындаган куракта эмне иш бүтүрүү керек. Жашыл түс ырды көркөмдөп окуп бергиле. Токтогулдун Алымкан чыгармасы кино тасмасында да жогорку баасын берип келет. Анда балдар көңүл буралы. Бул черткен жаш кыял тыңдасаң боло Алымкан. Ак шайы жолу колго алып булгасаң боло Алымкан. Аз күнчөлүк өмүрдө жыргасаң боло Алымкан. Дал ушул ырсаптары Токтогулдун комуз үнү менен коштолгон сүйүүсүн чагылдырган кыргыз классикалык тасмаларынын бири Алымкан фильмин эске салат. Бүгүн ушул сүйүү тасмасынын баянын угабыз. Коркпоңуз айымыз, коркпоңуз. Биз деле адамбыз. Улуу төкмө акын Токтогул Сатылгановдун сүйүүсү тууралуу тасма 1959 жылы тартыла баштаган. Кинонун сюжетинде Айдай сулуу Алымкан менен кокусунан бак ичинде жоолугуп калышат. Алар менен чогуу жүргөн Ниязалы комузчу жана Сурма жеңе тамашалуу сөздөрдөн маек курушат. Ошол учурда Токтогул Алымканга ашык болуп, махабат оту тутана баштайт. Жаштардын аруу сүйүүсү көпкө узабайт. Себеби ошол аймактын Байманапы аталган Оторбай Алымканга көз артып, аны аялдыкка алмак болот. Жаш селкинин ата-энеси да Оторбайга каршы чыга албагандыктан кызына калың алып той башташат. Акылыңың артык жергеден, теңирим өз көзү менен көргөн. Жарыгың үлпүнчөк ачып муңаято, көңүлгө кайгы толгон бем. Кыз узатуу салтанатын кызытуу үчүн атайын комузчу жалданган. Ал негедир муңду ырдап Оторбайга жакпайт. Алымкандын агасы Токтогулду алып келет. Ырчы комузун чертип, ордону шаңга бөлөп кирет. Төрдө отурган Алымканды көрүп калып, тып токтоп, бири-бирин тигиле карап, кыз көзүнө жаш алат. Экөөнүн сүйүшкөнүн Оторбай сезип калып, той чырга айланат.
Açmadım bile. О, курган жаным. Кечиктимби? Карындашыңдын акты. Мына балдар, кино тасмасынан биз байкагандай, Алымкул менен Алымкан менен Токтогулдун бири-бирине жетпеген арзуусу, өмүр акшыктыгын көрө алдык. Бул черткен жаш кыял тыңдасаң боло алым. Акын эртеңки күндүн эмне болоорун билбей, коңур үн менен комузун колго алып, сүйгөн кызы Алымканга карата болгон алууланган сезимин ачып, ички арман кумарын эргүү менен ырдап, ашыгып, кызыл гүлгө салыштырып, улуу тоолордун бийик жокусунан учуп чыккан улуу куш катары салыштырып ырдаган. Анда балдар Аскал Өмүрканованын аткаруусунда уксак. Jaydarım, gölü maydanım, Alınkan gölü bir jaksın. Jaydarım. Aşkaradan kanat olsun burulup dağa geleget munduğa gana salvaye Sarıkeşte kana saygane Çetken yaş kıyalay tınlasan bullu yalınkan Akşayı jolu kolgalı vay bulgasan bullu yalınkan Az günçelik ömürde jiri gasan gana bullu
каармандардын сапаттарын ачуу. Балдар кинодогу көрүнүш менен китептеги ырды окуп, каармандардын сапаттарын ачып көрсөткүлө. Токтогул акындын өз абалын сүрөттөшү. Сарсанаа кылат жорогуң. Алымкан акындын алымканды сүрөттөшү. Атка бир салган билдейсиң. Мына балдар, ушул Токтогул менен Алымкандын сапаттарын ачып келесиңер. Токтогул ар өнөрдүн ээси болгон, акыл сөзүн калтырды толгон, тарбиялап жаштарды көп нерсеге, ар бир сөзү келечекке багыт болгон деген ырсаптары менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтактамакчыбыз. Үй тапшырма. Алымкан чыгармасы жөнүндө эссе жазгыла. Google сервис аркылуу сурамжылоого активдүү катышып, туура ак жооп беребиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.